Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова Ош шаардык сотунда болду. Төрайым шаардык соттун судьяларын иштерди кароо сапатын жогорку деңгээлге көтөрүүнү, мыйзамдуулукту бекем сактоо менен иш алып баруусуна чакырды. Мындан тышкары иштерди кароодо процессуалдык мөөнөттөрдү бекем сактоону, соттуу актыларды өз убагында жазып, тараптарга тапшырууну жана кабыл алынган соттуу актылардын аткарылышын ар бир судья көзөмөлгө алуу жагын милдеттендирди. Судьяларды жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү коомчулук менен биргеликте иш алып барып, соттук талаш тартыштарды алдын алууга, сот адилеттигин ишке ашырууда бирдей тажрыйбага жетишүүгө, элдин сот тутумуна болгон ишенимин жогорулатууга багытталган бир катар маанилүү маселелерге токтолду. Сотко келген тараптарга сылык мамиле кылуу менен ар бир сот кызматкер маданияттуулугун көрсөтүшү керек, деди төрайым. Анткени жарандар акыркы үмүтү менен сотко келерин кошумчалады. Мындан тышкары төрайым Ош шаардык сотунун балансына берилген имараттын абалы менен таанышты. Аталган имарат буга чейин Ош шаардык мэриясынын балансында болчу. Жогорку сотко караштуу сот департаменти 380 000 сомдон ашык каражат бөлүп, ремонт иштери жакын арада башталат.